Килиманджаро биринчи күн. Африка сапарындагы дагы бир кызыктуу бөлүгүбүз башталды. Килиманджаро тоосунун астындагы Бома деген шаарда баарыбыз жолуктук. Рыскелди экөөбүздүн чокуга чыгышыбызга ушунча адам керек экен. Жүк көтөргөн 6 шерп, бир ашпозчу жана 2 гид. Жакшы маанай, көңүл менен айыл, токойлорду аралап, 1 саат аралыкта чокуга жүрүшүбүз башталчу жерге жетип бардык. Андан ары эч кандай унаага жол жок. Унаалардан баардык жүктөрүбүздү түшүрүп, ар ким өз жүктөрүнү алып, кийимдерибизди да алмаштырып, сапарыбыздын бийик бөлүгү башталды. Ушундай улуу Килиманджарога чыккан. Анда эмесе биз баштадык. Биринчи кадамдар кетти. Көрсө 100 метр аралык өткөндөн кийин бизди түшкү тамагыбыз күтүп жатыптыр. Бул жер башталкы чекит болгондуктан биз кирип жатабыз деген кол тамгабызды койдук. Окустан 4-чү чекитте жок болуп кетсең, ушул тизме менен баардык маалымат такталчудай. That one is the starting point. О, окей. So Kilimanjaro. Алга Кыргызстан. Алга Кыргызстан. Лемоша дарбазасынан өткөндөн кийин бир өзгөчө Килиманджаронун кооздугу башталды. Чытырман токой, мындайчасам джунгли. Тарзан эле жетишпей турду. Анын ордун өзгөчө ак кара түстөгү маймылдар ээлеп турду окшойт. Айлана чөйрө жапжашыл, көзүм ал эле эмес, жан дүйнөмдө кубанып жатты. Барайдагы сонун болуп берди. Салкын, нымдуу аралыктарды өтүп бийиктикке көтөрүлүп баштаган сайын туман, булуттар алыстагы көрүнүштөрдү жаап турду. Жолубуз бир өйдө, бир ылдый болуп жатты. Биз тандаган Лемоша жолунун өзгөчөлүгү ушунда экен. Акклиматизацияга сонун жана тоо оорусунун келип чыгышына төмөн пайыз. 3 саат тынбай бастык. Yeah, биз кылдык. Good job. Yeah, good job. Good job. Hey bro. Yeah, Day one. On the pocket. yeah. Hey, congratulations all. Oh. All brothers and sisters. Hey. Asante sana Welcome, my asante brother. sana. Okay. brother. Welcome, Kempo. О, мынакей. Yeah, everything. Мынакей биздин бүгүнкү бөлмөбүз ушул. Бул жерде отунчу эс алчу, кухня. Спальня. Биздин жүктөрүбүздү көтөргөн шерптер көрсө, бизден алдын келип, баардык палаткаларды даярдап коюшуптур. Ысык чайын да беришти. Интернет эле бул жакта иштебейт экен. Бир аз убакыт сейилдеп, эс алганча кечки тамагыбыз да даяр болуп калды. Mourinho, brother. Asante sana. Asante shukuru. To other guys. Yeah, Okay, welcome. asante, brother. Good. Very good. Very, Oh, very, brother, brother. Sure. Thank you, thank you. Килиманджаронун чокусуна экинчи күн. Унгленин ичиндеги биринчи түнүбүз аябай сонун өттү. Деменки даярдыгыбыздын баарын бүтүрүп алып, саат 8-де жолубузду баштадык. Айлана чөйрөдөгү кооздукка дагы эле көнөлекпиз. Таптаза абадан болушунча jutуп жаттык. Анткени алдыбызда жогорку деңгээлдеги абанын жетишсиздиги күтүп турду. 2 километр аралык өткөндөн кийин джунгли бүтүп, биздин боюбузга жетпеген арчага окшогон дарактар башталды. Ал менен кошо күндүн ысыктыгы да аябай билинип жатты. Күндүн сактаган крем албай калыптырбыз. Бетибиз 1 саатта эле күйүп калгандай болду. Жолубуздун көпчүлүк бөлүктөрү майда ашуулар түзүп жатты. Ошондой бир ашуулардан кийин биз каалаган көрүнүш ачылды. Килиманджаро чокусу. Бирок жакын көрүнгөнү менен ал жака how many days? 7 days. From here 3 days. Almost 3 days. Дагы чокуга чейин 3 күн экен. Бүттөн баштап. For today finish and after tomorrow 2 days, yes? Yeah. Ошондо бүгүн кечинде уктасак эртең 2 күн экен дагы. Килиманджаро чокусу көрүнгөндөн кийин кемпинг зонасында тамактанып, эс алып, кайра жолубузду уладык. Анан ары жолубуз жалаң гана тегиз болду. Айлана чөйрөдө эч кандай өзгөрүү жок. Бир гана Килиманджаро чокусу көз алдыбызда чоңое баштады. 17 километр аралык өтүп, Шира 11 кемпине жетип келдик. Килиманджаронун чокусуна 3-күн. Эртең менен уктоочу каптан кыйналып чыктык. Сырчак аябай суук болуп турду. Кышкы кийимдерибизди кийип, тамактанып, бүгүнкү жолубузду баштадык. Кечиндеги баш оорубуз таркап, эң сонун маанайда аста-аста бара жаттык. Иттерибиз менен бир толкунга келип, аларга кыргыз музыкасын тааныштырып жаттык. Ал эми алар болсо, биздин англис тилибизге практика болбостон эле Танзания жөнүндө көптөгөн маалыматтарды айтып, суахили тилин да үйрөтүп бара жатышты. Эртең менен биздин портерлер алдыбызга кеткенден, алдыбыздагы кемпке барып, биздин түшкү тамакты
калды даярдап, чатыр тургузуп коюшуптур. Бүгүнкү күнүбүздүн эң бийик деңгээли да ушул жерде болду, 4600 метр. Бир аз баш ооругандай болду. Көп дем албай эле жолубузду кайра уладык. Кийинки кемпе 2 сааттык жол болчу. Булуттарга аябай сонун көрүнүш ачылып берди. Аябай ылдыйыш жол болгондуктан Килиманджаронун мөңгүлөрү дээри багып, пальмага окшош Килиманджаронун өзгөчө бактарын көп кездешип жаттык. Баранга аттуу кемпингге да жетип келдик. Эс ала турган жерге жеткенде кечеги күндөгүдөй эле кичине баш оору башталды. Ысык чай жана аябай керемет көрүнүш баш ооруну бир аз баскандай болду. Күн батып, кечки тамагыбызды ичип дароо уйкуга кеттик. Көргөнүздөр үчүн чоң рахмат. Adamı çok doldurdum arasından. Aramı çok mahabat dalasından. Ayın sana karay, bulutlarday, bulutlarday uçum gelir. Ayın sana karay, bulutlarday, bulutlarday uçum gelir. Ayın sana karay. Килиманджаронун жокусуна 4-күн. Жогорку деңгээлдеги таптаза аба менен уйку сонун болду. Баш оорубуз да кайтыптыр. Тамактанып, саны бүтпөгөн булуттарга суктанып жолубузду угуладык. Бүгүнкү биздин мына жолубуз 1 сааттык жол. Бул адамдар саат 7-де баштаган болчу, азыр 8 болуп калды, 1 сааттан бери. Аябай ушундай коркунучтуу жолдор экен. Бирок жанынан коркунучтуу деле эмес дейт. Көрөбүз. Алыстан коркунучтуу көрүнгөнү менен жанынан анчалык деле эмес экен. Бул 1 сааттык жолдун аталышы Баранко Чеби. Алдыңкы күндөрдө жалаң гана бутубуз иштеп жатса, эми болсо колубуз да ишке киришти. Жолдун кээ бирки бөлүктөрүнөн кулап кетпеш үчүн балансты да кармоого туура келип жатты. Жолубузду баштап жатканда үшүп калабыз деп курткабызды да кийип алганбыз. Кыймыл аракетибиз көп болгондуктан дердеп да кеттик. Кечеги күндөгүдөй ырдап бийлемей жок. Көңүл буруубуз жалаң гана кийинки кадамда. 1 саат болсо дагы кандай таштарды басуу боюнча кичине тажрыйба алдык. Чыгар замат бир өзгөчө көрүнүш пайда болду. Булуттар көл сыяктуудай, толкундары аскалардан чачырап жаткандай. Килиманджаро чокусу да башка тараптан көрүндү. Андан ары дагы 2 саат жол жүрүп, 4000 метр бийиктикте жайгашкан Каранку кемпингине жетип келдик. Күндүн ысыктыгы башкача билине баштады. Кайрадан эле баш оору. Түшкү тамакты жеп, баш ооруга чыдап 3 саат аралыкта кийинки кемпингге жетип келдик. Килиманджаро чокусуна 5-күн. 4-5 сааттай эле уйку болду. Болгон кийимдерибиздин баарын кабаттап кийип, тамактанып, денебиздеги кислороддорду текшерип жолубузду чокуга карай уладык. Кемпингге келгенде баш аябай катуу ооруп турса, уйкудан кийин деле ошол баш оору сакталып турду. Биздин гид кускун келип жатса кусуп ал, жеңилдеп каласың деп айткандан кийин кустум. Бир аз жеңилдегендей болдум. Айланабызда башка толтура группалар басып жатты. Алдыңкы күндөрү биз акырындап бассак да башка группалардан өтүп жатсак, эми тескерисинче эс алууга биз көп токтоп жаткандыктан баары бизден өтүп кетип жатты. Ярым саат сайын менин кислородумду текшерип жатышты. Ар бир текшерүүдө төмөндөп жатты. Ушунчалык баш оору деле болот экен деп ойлоп койдум. 40 минут өткөндөн кийин артка кайттык деп айтты. Мени текшерип жатат окшойт деп ойлодум. Денедеги кислород 6,5. Көнбөдүм. Жолубузду кайра уладык. Канчалык көтөрүлгөн сайын баш оорубуз күчөп, тыныгууга көп токтоп жатты. Ар бир токтогондо ичимден көптөгөн суроолор жаралып жатты. Бир дагы жооп жок. Эмне үчүн ушул баш оорудан чыдап чокуга чыгышыма бир да жага турган жооп таба албай койдум. Килиманджаро чокусун баалабагандыгым, оңой эле жүгүрүп чыксам деген ойлорум артка тартып койду десем болот. 2 саат жол жүргөндөн кийин кайрадан кислородумду текшеришти. Жыйынтык 4,5-5 тегерегинде гидтер артка кайтабыз деп айтышты. Алдыга карай жүрө албашым жөнүндө так маалымат алдым. Ырыс келди. Мен, 2 гидибиз баарыбыз макулдашып артка кайтууну туура көрдүк. Килиманджаро чокусу мени көп нерсеге үйрөттү. Каршылашымды жеңил баалоого, көбүрөөк маалымат топтоого жана максатты толугураак, тагыраак койгонго үйрөттү десем болот. Бардыгыңыздарга ассаламу алейкум. Жалпы Кыргызстанга Африканын эң бийик чокусу Килиманджародон салам. Afrika'nın en büyük çokusuna жетти. Жалпы Кыргызстана биздин жалпы көрүнүштөрдө бардыгыңыздарга чоң рахмат. Кыргызстан.
жетишкендикти атам көрүшүнү. Досым, атам сен менен сыймыктанат аяштан. Сөзсүз досым. Аячта көрүп турат досум. Досум, эч капаланба. Аяштан сени бейиштин эң жогорку деңгээлинде көрүп турат досум. Сыймыктанат сен. Бол досум. Сен күчтүүсүң досум. Аяш атам Мараттын эң башкы фанаты болчу Аяш атам негизи. Баарыңыздарга чоң рахмат. Көрсөм кыргыз эл капакдага жетти. Мен каалайт элем ушул жетишкендикти атам көрүшүнү. Атам деген комменттерди бардык комменттерди окучу. Анан эң кызыктуусу ошо жаккан комменттерге кирип ошо адамдардын сүрөттөрүнө лайк чыгып басчу. Анан бир видеону 1 саат көрчү. Ошо Негизи апама дагы салам айтам. Айнур эжеме салам айтам. Аклоо, Эмлөө, Азамат, баарыңыздар бар болуңуздар. Көрүшкөнчө. Биз Килиманджародон ийгиликтүү түшүп алдык. Азыр конок үйдөбүз, эс алып отурабыз. Баарыңыздарга жылуу сөздөр үчүн чоң рахмат. Биз ойлогон эмеспиз Килиманджаро ушунчалык кыйын болот деп. Тоо өзүнүн кандайдыр бир сабагын берип койду десек болот. Эч кандай даярдыксыз барып алыптырбыз. Жеңил деп ойлоп алыптырбыз. Килиманджаро Африка сапарынын негизги чекиттеринин бири болгондуктан ал жака сөзсүз түрдө чыгыш керек болчу. Анан ошол Арушага жеткенден бери спонсор издөөгө аракет кылдым. Акыркы күнгө чейин аракет кылдым, күттүм, тилекке каршы чыкпай калды. 200 миңден ашык акча сапталды десем болот. Мен кылып жаткан жумушту сыйлагандар, баалагандар жана жөн гана жакшы көргөндөр үчүн өтүнүп кетет элем. Мени колдоп кетишиңиздерди. Анткени дегенде бул мен үчүн чоңураак сумма. Ойлогон эмесмин ушундай болот деп. Сиздер үчүн кичинекей эле сумма болушу мүмкүн, бирок бул сумма үйлүп келип мен үчүн аябай чоң колдоо, мотивация болмок эле. Сиздер үчүн дайыма мен аракеттемин, кызматтамын. Буюрса алдыбызда дагы аябай кооз, чоң локациялар күтүп турат. Ошол жактарда көрүшкөнчө. Короче, биз деген тоого мойнап чыгып кетип аттык эле. Акыры кыйналып. кыйналып Жем жетти. Аягына эптеп жеккенден кийин азыр түшүп баратканда өзүбүздү аябай жеп-жеңил сезип атабыз. Азыр жүгүрүп да кетсек болот. Күч алдык, Эме бул жоопко деген эме тоого чыкчулар, тоону сүйүүчүлөр эмне үчүн мындай экенин бир жана жаза кетиңиздерчи. Эмне үчүн мындай? Ооба, жазышсын. Жазышсын. Биз да түшүнөлү эле. Кызык болуп атат. Сезимдер аябай жагып атат. Сезимдер аябай сонун жеңил, өзүбүз аябай жеңил сезип атабыз. Дейт жакпы. Вообще. Кам. Окей. Жаңы күн чыгып келатат. Мынакей. Жаңы күн чыгып атат. Килиманджаро чокусу финал. Саат 12. Кайрадан экинчи попыткабызды баштап атабыз. Чокуга чыкканы азырынча элдер жок. Көчөдө басып бараткан. Биз биринчилерден болуп басып чыгат окшойбуз. Биринчи аракетибиз менен чыга албай кайра артка кайттык. Чатырларыбызга келип ырыс келди. Эки кидибиз баарыбыз маектештик. Жакшы уктап, эс алып, дагы бир жолу аракет кылууга токтолдук. Кайра эле ошол эле чатырдын айланасында акклиматизация болуп, эс алуу, уктоого 20 сааттай убакыт короттук. Денедеги кислородду көбөйтүш үчүн сууну көбүрөөк ичиш керек экен. Баарын аткарып, кайрадан экинчи штурмга жөнөдүк. Ийгиликке болгон көз карашыбыз сонун болсо да, 2 сааттан кийин эле кайра чарчоо башталды. 5000 метр деңгээлге көтөрүлгөндө кайрадан эле ошол баш оору башталды. Ал эми
эми 5700дөгү эс алчу жерге араң жөргөлөп эле чыккандай болдук. Ысык чай ичтик, аябай жардам берди. Бирок 10 мүнөттүк эле. Анан ары 1 сааттык жол. Мээ өчүп калгандай эле сезилди. Бутум өзү басып бараткандай эле. Айланабызда кар көп болгондуктан аба ырайы аябай суук, катуу шамал. Күндүн нурларынын чыгышы да бир өзүнчө керемет. Кооз. Бирок ал көрүнүш бизге баары бир дейли болуп турду. 3. Шай жок. Уктанып карап койгонго да күч жок. Бирок ошондой болсо да, акырын бассак да башка группалардан өтүп баратканыбыз сүйүндүрүп жатты. Достар, жеттик. Достар, жеттик. Чокуда ыйлап, сүйүнүп, айтор, бардык эмоциялар биздин ичибизде жашап жатты. Күндүн чыгышы менен эле кайра артка жөнөдүк. Чокуга чыгышыбызга 6 күн кетсе, ал эми Килиманджародан чыгып кетишке 1 күн, тагыраагы 8 саат убакыт кетти. Эң кызыгы, чокуга жетерде күчөбүз такыр жок болсо, чокудан кайтар замат эле. Күчөбүз толуп, кечинде жылуу конок үйдө эс алып жаттык. Килиманджаро чокуу сериясы мен ойлогондо да сонун болуп берди. Адреналин, эмоцияга бай, жеке өзүмдүн көз карашыма кандайдыр бир чоң бийиктиктерди алып келгендей, мени бардык жактан колдоп, жана чогуу болуп, менен саякаттаганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эч жакка кетпеңиздер. Африка сапары уланууда.